Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы соңку мезгилдеги эл аралык мамилелер. Сабактын планы: эл аралык уюмдар жана алардын ролу, климаттын өзгөрүүсү жана аны тосуучу эл аралык келишимдер, Кыргызстан жана эл аралык мамилелер, глобалдык аймактык конфликттер, эл аралык соода жана экономикалык байланыштар. Эл аралык уюмдар жана алардын ролдору. Бириккен Улуттар уюму. Бул эл аралык уюм 1945-жылы түзүлгөн жана дүйнөнүн тынчтыгы менен коопсуздугун коргоо, ар кандай мамлекеттер ортосундагы бейпилдикти сактоо жана эл аралык кызматташтыкты өнүктүрүү максатында негизделген. Анын штаб-квартирасы Нью-Йорк шаарында жайгашкан. Европа биримдиги. Бул экономикалык жана саясий биримдик. Ал азыркы учурда 27 европалык мамлекетти бириктирет. Европа биримдигинин максаты Европа ичинде экономикалык жана саясий биримдикти күчтүү жана жарандары үчүн тынчтык, туруктуулук жана гүлдөөнү камсыз кылуу. Түндүк Атлантикалык аскердик альянс. Бул эл аралык аскердик уюм болуп 1949-жылы түзүлгөн. Анын максаты мүчө мамлекеттер ортосундагы тынчтык жана коопсуздукту коргоо жана аскердик кызматташтыкты өнүктүрүү болуп саналат. Дүйнөлүк соода уюму. Бул эл аралык уюм 1995-жылы түзүлгөн жана дүйнөлүк сооданы жөнгө салуу, эркин сооданы колдоо үчүн иш алып барат. Анын максаты дүйнөлүк экономиканы туруктуу жана тең салмактуу өнүктүрүү, соодалык тоскоолдуктарды жоюу жана мүчө мамлекеттердин соодасын жөнөкөйлөтүү болуп эсептелинет. Климаттын өзгөрүүсү жана аны тосуучу эл аралык келишимдер. Париж келишими. Париж келишими бул 2015-жылы түзүлгөн эл аралык келишим. Анын максаты глобалдык климаттын өзгөрүүсүн азайтуу жана жашылча чарба аракеттерин колдоо. Бул келишим Бириккен Улуттар уюмунун климат өзгөрүүлөрү боюнча алкак конвенциясынын алкагында ишке ашырылган. Париж келишими климаттын өзгөрүүлөрүн, адам мүлкүн колдонбоо аракеттерин колдоого жана эл аралык келишимдер аркылуу мамлекеттерди бириктирүү аракеттерине багытталган. Климат өзгөрүүсүнүн таасирлерин азайтуучу чаралар. Климат өзгөрүүсүнүн таасирлерин азайтуучу бир нече чараларды дүйнө жүзү биргеликте көрүп келе жатышат. Алардын кээ бирлери: Париж келишими жана Киото протоколу аркылуу көмүртек чыгарууларын чектөө, күн, шамал жана гидроэнергия сыяктуу кайра калыбына келүүчү энергия булактарын кеңейтүү, үй жана өнөр жай жабдууларын энергияны үнөмдөөчү технологиялар менен жабдуу, токойлорду көбөйтүү жана өстүрүү, чөлдөнгөн жерлерде токойлорду кайталап жандандыруу, электр унааларын колдонуу жана жашыл технологияларды ар тараптуу жайылтуу, климатка туруктуу стратегияларды ишке ашыруу жана табигый жаратылыштагы тобокелдиктердин алдын алуу, өнүгүп келе жаткан мамлекеттерге каржылык жана техникалык колдоо көрсөтүү, глобалдык иш-аракеттерди жүзөгө ашыруу жана башкалар болуп эсептелинет. Жашыл экономикага өтүү аракеттери. Дүйнө жүзүндө жашыл экономикага өтүү үчүн көптөгөн чаралар көрүлүүдө. Негизги аракеттердин бири болуп, кайра калыбына келүүчү энергия булактарын колдонууну кеңейтүү, таза технологияларды жайылтуу басымдуу ишке ашырылууда. Өкмөттөр жана эл аралык уюмдар жашыл долбоорлорду колдоо үчүн каржылык стимулдарды сунуштап жатышат. Токойлорду коргоо жана калыбына келтирүү иштерине көчүрмөн аракет жасалууда. Санариптик жана инновациялык чечимдер жашыл экономикага өтүүгө жардам берүүдө. Эл аралык кызматташтык жашыл экономикага алгылыктуу иш-чараларды колдоп жатат. Кыргызстан жана эл аралык мамилелер. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелер. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы мамилелер акыркы жылдарда алда канча жакшырды. Эки өлкө ортосундагы кызматташуу экономикалык, социалдык жана маданий байланыштарды чыңдоого багытталган. Эки тараптуу мамилелерде негизги ийгиликтер төмөнкүлөрдү камтыйт: чек ара маселесинин чечилиши, экономикалык кызматташтык жана коомдук жана маданий долбоорлор. Кытай менен кызматташуу жана экономикалык байланыштар.
Кыргызстан менен Кытай ортосундагы экономикалык байланыш жана кызматташуу акыркы жылдары жөндөмдүү өнүгүүнү көрсөтүүдө. Эки өлкөнүн ортосундагы кызматташуулар төмөндөгү негизги багыттарды камтыйт. Алар соода жана инвестициялар, инфраструктура жана өнөр жай, туризм жана маданият, ошондой эле санариптик жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу. Евразия экономикалык союзу жана анын таасири. Евразия экономикалык союзу бул 2015-жылы түзүлгөн регионалдык экономикалык интеграция боюнча эл аралык уюм. Бул уюм Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Россия сыяктуу мамлекеттерди камтыйт. ЕАЭстин негизги максаттары эркин соода зоналарын түзүү, координацияланган экономикалык саясат, жалпы рынок түзүү жана башкалар. ЕАЭстин таасирлери. ЕАЭске мүчө өлкөлөрдүн арасында экономикалык өсүүнү камсыздоо, соода байланыштарын кеңейтүү, инфраструктураларын өнүктүрүү жана өстүрүү болуп эсептелинет. Глобалдык аймактык конфликттер. Украина жана Россия ортосундагы мамилелер акыркы жылдарда өтө чыңалып келүүдө. Бул чыңалуу 2022-жылдын февралында Россия Украинага каршы кеңири масштабдуу аскердик операция баштагандан кийин өтө күчөдү. Ушул окуялар эл аралык коомчулукта жана жалпы дүйнөдө чоң резонанс жаратууда. Түштүк Кытай деңизи талаштуу аймактардын бири болуп саналат. Бул талаштар ар түрдүү өлкөлөрдүн суу жана жаратылыш ресурстарынын жана деңиз жолдорун көзөмөлдөө талабы менен байланыштуу. Талаштардын негизги себептери жаратылыш ресурстары. Бул аймакта мунай жана газдын запастары бар деп болжолдонуп жатат. Ошондой эле балык жана башка деңиз ресурстары дагы бар. Транзиттик жолдор. Түштүк Кытай деңизинде дүйнөдөгү маанилүү деңиз жолдору жайгашкан жана бул жолдор аркылуу жылына миллиарддаган доллар жүргүзүлөт. Жакынкы чыгыш чаңалуулардын жана коопсуздук көйгөйлөрүнүн борбору болуп саналат. Мында ар кандай факторлор жана окуялар коомчулуктун жана мамлекеттердин ортосундагы чыңалууну жаратып келет. Негизги коопсуздук көйгөйлөрү: жанкечтилик жана терроризм, аймактык талаштар, Иран жана анын таасири жана башкалар болуп эсептелинет. Эл аралык соода жана экономикалык байланыштар. Соода согуштары жана анын таасири. Соода согуштары бул мамлекеттер ортосунда экономикалык артыкчылык талашуулардын натыйжасында соодалык тоскоолдуктарды жогорулатуу боюнча аракеттер. Негизги куралдары болуп тарифтер, квоталар жана импортту чектөө сыяктуу чаралар турат. Соода согуштарынын таасири: экономикалык төмөндөө, инфляциянын жогорулашы, эл аралык мамилелердин начарлашы, иш орундарынын жоголушу жана башкалар. Эл аралык экономикалык кызматташуу жана келишимдер. Эл аралык экономикалык кызматташуу бул мамлекеттер ортосунда экономикалык багыттар боюнча кызматташуу жана интеграция процессин күчөтүү. Негизги максаттары тарапташтыкты өстүрүү, эркин соода келишимдерин түзүү, инвестицияларды көбөйтүү, экономикалык саясатты координациялоо жана башкалар. Эл аралык экономикалык кызматташуу жана соода согуштары дүйнөлүк экономикага чоң таасирин тийгизет жана аларды туура башкаруу глобалдык экономиканы туруктуу өнүктүрүүгө жардам берет.